Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Аксайда дайынсыз болгон 3-чү жарандын сөөгү табылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Аксайда көчкүдөн улам дайынсыз болгон жарандарды издөө иштерин улантууда. Издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз деп табылган 6 жарандын ичинен 3-өөнүн сөөгү табылып, тик учак аркылуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилди. Калган 3 жаранды издөө иштери дагы эле улантылууда. Куткаруу иштерине өзгөчө Кырдаал министрлигинин тик учагы, куткаруучулар жана атайын техникалар тартылган. Жергиликтүү тургундарга жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө зарыл колдоо көрсөтүлүп, издөө куткаруу иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров 2028 жылга чейин муктаждардын баары үй жайлуу болушат. Президент Садыр Жапаров ынтымак турак жай комплексинин курулушуна мезгил кутусун салды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык батирлердин жарымы кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жеңилдетилген шартта берилет. Ал эми калган 50% үлүш кошуу шарты менен мигранттар жана башка жарандарга арналган. Жалпы аянт 18 гектар жерге 18 кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылууда. Комплексинин инфа түзүмүндө жолдор, мектеп, 2 бала бакча, жашылдандыруу жана унаа токтотуучу жайлар камтылып, көп кабаттуу үйлөрдүн 1-чи кабатында коммерциялык жайлар жайгашат. Өлкөдө жалпы аянтта 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулуш кызуу жүрүп жатат. Учурда облустардын борборлорунда көп кабаттуу үйлөр салынууда. Эмдиги жылдан баштап райондордун борборлорунда шаарларга көп кабаттуу үйлөрдү куруу башталат деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы иш-чаранын катышуучуларынын көңүлүн 2028 жылдарга чейин өлкө боюнча бардык муктаж болгон жарандарды турак жай менен камсыз кылуу максаты коюлганына бурду. Акылбек Жапаров Алтын күз жарманкесине катышты. Бишкекте Республикалык Агротех Экспо 2024 агро өнөр жай көргөзмөсү жана Алтын күз айыл чарба азыктарынын жарманкеси өттү. Иш-чара суу ресурстары, айыл чарба жана кайрештетүү өнөр жай министрлиги тарабынан уюштурулган. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен бирге Усубалиев атындагы аянтта уюштурулган көргөзмө жарманке менен таанышты. Көргөзмөдө дүйнөнүн алдыңкы заманбап айыл чарба техникалары жана айыл чарба продукцияларын кайрештетүүчү жабдуулардын үлгүлөрү, жаңы инновациялык технологиялар, үрөндүн түрлөрү, жер семирткичтер, ветеринардык дары-дармектер, өсүмдүктөрдү коргоочу каражаттар, асыл тукум малдар жана башка айыл чарба товарлары көрсөтүлдү. Автобустар 2026 жылы сатылып алынат. Жогорку Кеңештин фракцияларынын биргелешкен жыйынында 2025 жылдын бюджетинин долбоору каралып жатканда депутат Гуля Кожокулова эмне үчүн автобустарды сатып алуу акча каралбай жатканын сурады. Бишкекте автобустарда баары жакшы акыбалдабы? Тургундар арзаншууда, деди ал. Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Байгончоков Борбор калаадагы коомдук транспорт эми инвестициялык каражатка 2026 жылы сатылып алынарын билдирди. Азия өнүктүрүү банкынын акчасына 120 электробус, Европа өнүктүрүү банкынын акчасына 100 автобус жана КМФ банкынын акчасына 60 автобус сатып алынат, деди ал. Кызылкыяда жол кырсыгынан 4 адам мерт кетти. Кызылкыя шаарында жол кырсыгынан 4 адам мерт кетти. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 18 октябрда түнкү саат 2:50 чамасында Кызылкыя шаары аркылуу өткөн Ош Баткен Разаков унаа жолунун 76-800 чакырымында Ош облусунун Окот районунун Төлөс айылынын 29 жаштагы тургуну өзүнүн Mercedes-Benz 211 үлгүсүндөгү автоунаасы менен каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада каршы багытта келе жаткан Кызылкыя шаарынын 57 жаштагы тургунунун Honda Surfagan үлгүсүндөгү автоунаасы сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болуп, дагы 4 адам ооруканага жеткирилген. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жол кырсыктын жагдайлары боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө.
Садыр Жапаров 1 миллиард сомго сатып алынган 112 атайын техниканы тапшырды. Президент Садыр Жапаров 18 октябрда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшыруу аземине катышты. Суу ресурстары кызматынын керектүүлөрүнө республикалык бюджеттин эсебинен алынган 112 атайын техника дөңгөлөк менен жүрүүчү узун бум экскаватор 28, жүк көтөрүүчү манипулятор 8 тонна 6, алдыңкы жүктөгүчү 3x3, 10 узун бум экскаватор жөрмөлөгүчү менен 8, өзү жүктөөчү бетон аралаштыргыч 8, бульдозер 4, грейдер 1, 35 орундуу автобус, 1 бирдик жана башка техникалардын түрлөрү берилди. Алар өлкө аймактары боюнча бөлүштүрүлөт. Мамлекет башчысы Борбордук Ала Тоо аянтына тизилген жаңы техникаларды көрүп чыккан жана алардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышкан. Суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 атайын техника берилген. Ошондой эле 83 миллион сомго сатып алынган 48 кызматтык автоунаа райондордун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына тапшырылды. Садыр Жапаров белгилегендей, эмдиги жылы суу ресурстары кызматы 400дөн кем эмес атайын техника менен камсыздалмакчы. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анархан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Туркияда автобус кырсыгынан 7 адам каза болуп, 33 адам жаракат алды. Туркиянын борбордундагы Аксарай шаарында туристтерди ташыган автобус тосмону сүзүп оодарылып кетип, анын кесепетинен 7 адам каза болуп, 33 жаракат алды. Бул тууралуу Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая билдирди. Экскурсиялык автобус Балыкесирден Каппадокиянын атактуу туристтик аймагы жайгашкан Невшехир провинциясына сапар тарткан. Унанын ичинде жалпысынан 41 жүргүнчү, 2 айдоочу жана 1 гид болгон. Тилекке каршы кырсыктын кесепетинен 7 жараныбыз каза болуп, 33 жараныбыз ар кандай жаракаттарды алып, алардын 2-өсү оор жаракаттарды алышкан деген ИИМ башчысы Туркиянын. Ажимбек Бекназаров убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кайрылды. 2010-жылы болгон апрель окуялары боюнча айыпталып камакка алынган Ажимбек Бекназаров кечээ социалдык тармактар аркылуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө Роза Отунбаевага, Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Ал 2010-жылдагы окуялар учурунда Кыргызстандагы абалды жөнгө салуу үчүн канча каражат кеткенин, эгер ошол кезде убактылуу өкмөт мүчөлөрү жана жергиликтүү бийлик биргелешип аракет кылбаганда Кыргызстан 2-ге бөлүнүп калуу коркунучу болгонун эскерткен. Ошондой эле ошол кездеги банк ячейкаларынан каражаттарды алуу, бөлүштүрүү боюнча коллегиалдуу чечим үчүн ушу тапта өзү жалгыз абакта отургандыгын, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол окуялар боюнча үн катуусу керектигин билдирген. Бекназаровдун жактоочусу Айбек Турдуев мөөнөтү эскирген кылмыш иши кыскарууга тийиш болсо да, кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык эскирген кылмыш иши боюнча адамды кармап, камоого тыюу салынса да, бүгүнкү күнү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен
Бул мыйзам жалгыз Азимбек Бекназаровго гана колдонулбай жатканын айтты. Адвокат Бекназаров айыпталып жаткан Берендедеги кылмыш эксперттин, текшерүүлөрдүн, ревизиялардын, аудиттин актылары, документтер менен тастыкталбаса, олуттуу зыяндын же мыйзамсыз кирешенин суммасы жөнүндө маалымат жок болсо, кылмыш иши козгоодон баш тартылууга тийиштигин белгилөөдө. Ошондой эле саясатчынын иши боюнча андай документтер 14 жылдан бери жоктугун кошумчалаган. Ошондой эле Азимбек Бекназаров өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп, мыйзамсыз камалганы боюнча президентке, башкы прокурорго, тийиштүү сотторго кайрылганын, жыйынтык чыкпаса адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылганга мажбур болоорун кайрылуусунда жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаров 2010 жылдын апрелиндеги окуяларда банк кутучаларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кармалганын билдирген. Азимбек Бекназаров Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Бишкектеги үйдүн алдына ымыркайды таштап кетишти. Бишкектеги үйдүн алдында жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кетишкен. Бул тууралуу Ленин милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда факты Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгында катталып, териштирүү иштери башталган. Мындан тышкары 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгы жашы жете эле өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүп, натыйжада бала 1-май районундагы үй бүлөнүү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн адистерине өткөрүлүп берилди. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү уланып, жыйынтыгында юридикалык баа берилген.